Бүгүнкү биздин куттуу студиябыздын коногу менен да тааныштырып өтөйүн. Азыркы эле жаңырып өткөн биздин бир керемет чыгарманын аткаруучусу, кыргыз эстрада ырчысы жана ошондой эле далайлаган жаштарыбыздын башына баш кошуп, мына ушул кыргыздын салтын, населин аткарып, жар-жарары менен да киргизип жүрөт. Азыркы биздин кадырлуу мейманыбыз Чынара Түркменова. Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы? Жакшысыздарбы? Жакшы. Аман эсен жакшы келдиңиздер. Жакшы, сон. Кутман таң дейли. Анан Чынарайым алгач эле элибиз менен амандашып алалы, анан маегибизди улайлы. Саламатсыздарбы? Бардыңыздарга кутман таң. Кыргыз элиме дагы саламдашып кетейин. Сиздердин дагы бүгүнкү маанаңыздар аябай сонун экен. Мен дагы сиздерди көрүп, бул жакка келип калдым. Баракелде. Келиңиз, адегенде таңдын турушунда эле эмне менен башталат сиздин таңыңыз? Мен ушул дайыма ушул суроого жооп берип келем. Мен таңды көргөнүмө сүйүнөм. Баягы эртең менен ойгоносуң да, ошондо бир таңды адам баласы ушул таңды көрбөй деле баягы эртеңки күнүңдү билбей кетип каласың го. Ошондуктан таңды көргөнүмө сүйүнөм. Анан үйдө жумушка даярданам. Кээде ушундай сиздердей болуп чакыруулар болуп калса, ал жака даярданам. Кечигип калбайын деп бир жарым саат эрте келип күтүп турам. Бүгүнкүдөй. Дайыма ушундай тактыкты жакшы көрөм. Баракелде. Чынарайым, мүмкүн болсо бир өзүңүз тууралуу кененирээк маалымат берип кетсеңиз, кай жактын аккусу, кай жактын сулусу, кай жакта чоңойдуңуз, канча жашка чейин келиңиз? Мен өзү Нарын областынын Актала районунун Чолоккайың айылында тууп төрөлгөм. Мен ошол жактын кызы болом. Баягы өзүңүздөр билгендей, Актала эли аябай таланттуу. Ырчылардын баары ошол жактан чыккан деп дагы айта алам. Себеп дегенде кичинекей кезибизден эле Канике эжебизди, Токтоой эжебизди көрүп, ошонун ырлары менен чоңойдук да биз. Андыктан мен дагы ошолордун жолун жолдогум келип, Кудайым буйруп, ушул азыркы убакта чыгармачылык менен алышып жүргөн убагым. Баракелде. Ошолордун жолун жолдоп кетиптер болуу, залкарлардын аттарын, ысымдарын атап өттүңүз. Мисалы алганда Канике эжеден баштаган. Бул жолго, бул чыйыр жол, чыгармачылыктын тузу оор деп угуп жүрсөңүз керек, өнөр жолунда жүргөн соң. Бул жолду тандоого ким себеп болду? Же ким түрткү болду? Же бала кезиңизде кыялыңызды ишке орундаттыңызбы? Бул бала кезимдеги бир кыялдарымды орундаттым десем да жаңылышпайм. Себеп дегенде ушул кичинекей кезимден эле өзүмдөн чоң комузду көтөрүп алып, көптөгөн жаш таланттарга барып, кароо сынак деп коебуз го. Ошол жактарга барып, өзүмдү ошол жактан көрсөтүп келгем. Анан кийинчерээк баягы ата-энемдин айтуусу менен эле мен башка окуу жайды кесипте окуп калдым. Ошого карабастан эле баягы жан дүйнөң эмнени каалап турса ошол жакка тартыла бересиң. Ырдагым келип жүрдү. Анан кийинчерээк баягы убакыты келди. Ошол үйдөгүлөрдүн макулдугу менен чыгармачылыкка кадам таштадым. Кичине кечирээк таштадым десем деле болот, бирок азыркы убакта кеч таштаганың менен эрте баштаганың деле айырмасы жок экен. Бул өзүңдүн өнөрүңөн, талантыңан жана аракетиңен. Анан эле ушул жерден бир айтып кетейин, ушул ырдагым келип, ырдап жүрүп, бирок өтө көп эл алдына чыга албай жүргөн убагымда ошол өзүмдүн акталалык азыркы убакта көптөгөн тойлорду аябай күчтүү алып барып жаткан менин Бакыт Айдаралиев деген өзүмдүн агам бар. Ошол кишинин арты менен мен ушул элге таанылып, мындайча айтканда, ушул чыгармачылыкты өздөштүрүп кеттим. Эфирден пайдаланып, ыраазычылыгымды айтып кетейин. Демек, мына ушундай эл алдына чыгууга алгачкы түрткү Бакыт ага болду десек жаңылышпайбыз. Ушуга эле утурлай суроо болсунчу, буга чейин эми ошол эл алдына чыгып, чоң сахнага чыкканга чейинки сезимдер же болбосо бир алгачкы чыгууда сөзсүз бир денени калтырак басып, бир ушундай нерселер болсо керек. Анан алгач ушул эл алдына чыккандагы эмоцияңыз, чоң сахнага чыккан кадамыңыз, кандай жан дүйнөңүзгө кандай бир нерселер сезе алдыңыз?
Мен бул жерден кыйналган жокмун деп айтсам жаңылышпайм. Себеп дегенде ошол кичинекей мен айтып атпаймынбы, мектепте окуп жүргөн кезимде эле комузумду алам. Комуз болбосо бир өзүм менен тең курчагым бар болчу, анан ошол бир курчак деген ырым бар болчу. Мамам аябай жаттатып, ошол ырым менен курчагымды ары сүйрөп, бери сүйрөп, ушундай бир ырдап сахнада мен өзүмдү эркин алып жүрө алам. Ал нерсем ошол кичинекейимен калыптанып калса керек. Кийин чоң сахнага чыкканда деле менде эч кандай калтырак, эч кандай тартынуу жана бир тартынуу болгон жок. Өзүмдү эркин алып жүрдүм. Баракелде. Мына ушул бардык мүнөздөрдү өзүңүз сыпаттап өттүңүз. Мен тартынбайм, эркин алып жүрөм, сахнада деле, эфирде деле деп. Келиңиз бир өзүңүздүн эң жакшы көргөн бир 3 сапатыңызды атап өтүңүзчү. Өзүңүзгө тиешелүү. Мага тиешелүү. Өзүңүзгө бир мактап айткан кандай болот экенин? Жок, мен мындай айтайын, кичинекейимде мени кандай аташат? Ооба. Мен атам дайыма кара кызым деп атай, чакырат мени. Ал эми курбу кыздарым болсо, кандай десем, Чика, же болбосо Чике деп бир ушундай аттарды айтат. Ошол бир 3 атым бар окшойт. Ошол эң эле жакшы көргөн атым ошол атамдын айтканы кара кызым дейт болду. Албетте эми ата-эненин эркелеткени бул өзгөчө мээрим менен бөлөнүп келген сөз да. Дагы бир нерсени ушуга кошумчалай эле, утурлай эле. Эми өзүңүзгө жаккан өзүңүздүн 3 мүнөзүңүз. Өзүмө жаккан 3 мүнөзүм. Кандай деп айтсам? Кайсыл мүнөзүңүз жагат өзүңүзгө? Балким өтө эле эмгекчилсиз, балким уйкуга такыр эле жоксуз, аз уктайсыз. Жок, мен өзүмө жаккан сапатым бул өзүмдү биринчи жакшы көргөнүм. Аябай жакшы көрөм өзүмдү. Экинчи сапатым бул аябай боорукермин бирок. Үчүнчү сапатым болсо, эмгекчилмин, тырышып эле жүрөм. Боорукер деп калдыңыз. Боорукер демек жашыксыз. Ооба. Баягы көчөдөн көргөн, бир үйгө жетпей жүргөн, эми сел саяктуу атайт эмеспизби? Ошондой инсандар же болбосо бирөөнү жыгылып кеткен курт кумурскага деле көз жаш төккөн күн болду беле? Курт кумурскага көз жаш төккөн күн болгон эмес, бирок азыркы убакта көптөгөн бир көйгөйлүү адамдарды, маселелерди көрүп калсам, мен ошол жүрөгүм чыдабай, уктай албай чыккан күнүм болот. Ойлоно берем, же болбосо ошол кандай бир жардам берсем экен деп бир ойлоном да, ушул нерсе менен. Баракелде. Келиңиз эми чыгармачылыгыңызга өтөлү. Чыгармачылыкты кандай чыгарма менен, эмне чыгарма менен, кимдин чыгармасы менен баштадыңыз? Чоң ушул шоу-бизнеске деп атайын. Чыгармачылыкка эң биринчи баштаганым ошол ырларды айтып өтсөм, чоң сахнага негизи Зарыл Камбаралиевдин азыркы жаш талант оюнчу аткаруучу десем да жаңылышпайм го. Бир өзүнчө фирма ал киши. Завод. Ошол инсандын, ошол мырзанын кол жазмасына таандык ырлар менен чыгып атам. Азыркы убакта жогоруда клип болуп өттү. Ошол ырдагы ошол мырзанын кол жазмасына таандык. Ал эми мындай чыгармаларда көбүнчө мен ушул изденем. Азыркы убакта өзүм дагы кичине баягы жүрөгүмдөн кээде бир жазуулар, өзүм бир ыр жазып калган убактарым болот. Сөзүн жазып калам. Балким кийинчерээк ондо да аракет кылып көрөбүз. Бул эми чыгармачыл адамдар бүт жагынан ошондой болуп калат экен да, бир убакта эле бир илхом келет да. Демек, жазып калам дедиңиз. Бала кезденби бул сиздин келаткан талантыңыз? Жазма. Жазма бала кезден деп деле айта албайм, бул кандай десем, кээде туруп бир оюңа келип калат сөздөрчү. Мен ошону жазган адамдар айтса таң калчумун да. Анан мен ойлойм, ушул мамам ыр жазат да. Балким ушул баягы энеден өткөн талант болот. Ошондой талант өзү ырчылык деле менин мамамдан келген. Ата журтуңузда барбы? Деги эле өнөр инсандары? Ата журтумда өнөр инсандары жок, бирок баягы тай жактарымда бар.
Баракелле. Демек баягы эр тайын тартат болуп, ушул тай жааттын өнөрү өткөн экен сизге. Баракелле. Зарлык Камбаралиев менен иштешем деп калдыңыз. Мына ушулардын чыгармасына көбүнчө басым жасайм дедиңиз. Чындыгында заманыбыздын залкары десем жаңылышпайм, анткени жаш болсо да канчалаган обондордун жаратуучусу. Азыркы эле атап өткөн өзүңүздүн чыгармаңыз, клибиңиз "Мен сени сүйөм". Жакшы көрөм башкачара. Жакшы көрөм башкачара. Ар бир ырды жазууда тематиканы сиз тандайсызбы же Зарлык Камбаралиев жазган тематиканы алып ырдай бересизби? Жок, өзүм тандайм. Мен ошол жазуучуга негизи ырчы өзү айтып берет. Ушундай типте, ушундай немеде бир ыр жазып бересиң деп. Мен өзүм бул Мен бирөөнү сүйүп калдым башкачараак, ошол сыяктуу жазып бериңиз деппи? Жок. Жок, бул жерде ырдын мааниси, сөздүн мааниси аябай терең бул жерде. Негизи бул ырды көп сурайт. Эмнеге жакшы көрөм башкачара? Жакшы көрөсүң, бул жерде ырдын ичинде да жүрөт. Сиз мени карындаш деп сүйлөгөндө же айтканда деп турат да. Бул ичиңдеги сырды, ичиңдеги сезимди айта албаган бир инсан болот, бир адам болот эмеспи? Балким ал адам аны билбейт, бирок сени карындашым, мындай жакын адам катарында алып жүргөн болот да. Бирок ошол адам сиз аны жактырасыз. Мен аны жактырам. Бирок айта албайм. Же ал түшүнбөйт десеңиз. Анан жок дегенде ыр менен дегенде. Баракелде. Бул тематиканы өзүм тандайм деп калдыңыз. Мындан кийинки деле, буга чейинки деле ырларды тандоодо көбүнчө кайсыл жанрда тандайсыз? Лирика багытында, сүйүү тематикасында, мекенге, ата энеге дегиле кандай тематика көбүрөөк басым жасайсыз? Баягы жогоруда да айтып кетпедиңизби? Элдин алдында баягы көптөгөн жаштардын жар айтып ырдап жүрөт. Мен бул жерде негизи ырларым бүт тармакта бар. Ата эне жөнүндө дагы, бала жөнүндө бүт эле ырларым бар. Ал эми ал өзүмө таандык ыр болбосо дагы ошолордун авторлорунан сурап алып, кайрадан жаңыртып ырдаган ырларым бардыгы тең. Бул ырлардын баары эле ошол кыргызымда эмне болот, той болот эмеспи? Аябай керектүү ырлар да. Андыктан мен ошол ырлардын арты менен дагы элге таанылдым десем да жаңылышпайм. Жеке эле Зарлык Камбаралиев эмес, бул жерде ошол өзүм айтып өткөндөй Токтой Черикчиева эжекемдин, Каникер Алиева эжекемдин ырларын ырдап келем. Ал эми мен жакында дагы бир өзүм буйрса казак автор деп койсок болот, ошол жазуучу Бирик Тажибаев деген байке менен бир жакшылап азыркы убакта келишим түзүп аткан убактабыз, сүйлөшүп аткан убактабыз. Ал жактан буйрса жакшы бир ырларды мага сунуштап атат. Мен айткандай баягы казак менен кыргыздын ортосунда бир аз эле тилибизден айырма бар эмеспи? Бирок ал казакча сүйлөйт, мен кыргызча эле түшүндүрө берем, мага мындай ыр керек, мындай ыр керек. Жакында эле кыз узатуу ырын мага Белеке берди. Мен аны казактардан алып ошол ырды жаңы жаздырып бүттүм. Буйрса дагы ата эне жөнүндө жакшы бир ырды сурандым. Ошол ырды алсам, ошол өзүмдүн ата энемди жакшынакай кылып бир клипке тартып, бир эстеримде кала тургандай бир жакшы көз ирмемди калтырайын деген. Баракелде. Бир демек ата энеңизди клипке тартып, өзүңүздүн бөлөңүзгө бир тарыкча калтыргыңыз келет. Баракелде. Ардактуу телекөрүүчүлөр, Чынар айымдын дагы бир жакшы сөзүнө басым жасап кетейин. Казактан кыз узатуу ырын казактардыкынан жаңыртып жаздырып жатат. Анан бизде баягы эле кайталанма кыз узатуулар, ырлар баягы окшош чындыгында. Же болбосо бирөө ырдап чыккан ырды экинчиси кайра эле ошону жаздырмай. Демек Чынар айымдын репертуары өзгөрдү, эми чакырсаңыздар болот десең. Келиңиз ушул тууралуу сүйлөшөлүчү. Той деп калдык, той сферасында деле эми өнөр инсандары чындыгын айтканда эми мамлекетибиз жардам бербейт дегенден алыспыз, жардам берип атат кол ушунан келишинче дегендей. Бирок баягы ар ким өзүбүздүн арабабызды тартып жүрөбүз. Анан ушул той сферасы дагы чындыгында өнөр инсандарын багып келе жатат. Бул эми той сфера дегенибиз бул эл. Эл багып атат, эл багып келген, бага да берет десек. Муну менен айтайын дегеним, азыркы күндө мына ушундай жакшылык тойлорго кызматыңыз канча болот? Жашыруун болбосо
Бул жерде негизи баягы айтып өтөт эмеспи, элде акча болсо, баягы ырчылар айтат, бизде да болот депчи. Элде той эле болсун, баягы карантинде деле аябай катуу кыйналдык, өзүңөр көргөндөй. Анан карантинден кийинки тойдо жетишпегенибизчи. Күндө 2-3төн той аласың, ошол тойлорго жетишишиң керек болот. Кээде үчөтөң жар-жар деп болот. Үчөтөң 7де башталганда. Бирок баягы мен көбүнчө 3 той албайм. Эгерде баягы жыйынтек той болуп калса, же болбосо жар-жар кыз узатушу 3 саатта башталат да, биз уже билип деле калбадык. Же ресторандар жакыныраак болуп кала турган болсо мен алам. Себеби ар бир инсандын өзүнүн бир убак сааты болот. Эгерде ал жерден кечигип, жаман көрүнүп, ал жерде ырдагандан мен өтө жүрөгүм чыдабайт ал нерсеге. Жаман болом мен. Ошондуктан барабыз. Эми мен монча алам деп айтпай эле коеюн, бирок көбүнчө биз карапайым эл көбүрөөк бизде. Ошолордун өзүнүн үй бүлөнүн шартына да карайм кээде. Карап отурсаң, азыркы жаштарды баягы бири-бирин атаандашып үйлөнүү деген нерсе бар да. Баягы тигил деле свадьба менен өткөн, мен да үйлөнүшүм керек деп туруп, ата-энесинен кредитти жакшынакай очойто алдырат дагы, тойду берет. 2 жаш, 1 ай жашашы мүмкүн, же 2 ай жашашы мүмкүн, андан кийин 2 жолго түшүп калган жаштар да болот. Туура. Бирок ошолорду эле карап отурсаң, ошол ата-эне алган кредит да, например, ошол балдар үчүн бизге төлөп берген акчасы аны көрүп кээде баягы зээнин кейип калат. Кээде ойлоносуң, ошол кредит алдым эле, ушундай той өткөрөйүн дедим, мен баламдын көңүлүн калтырбайын дегенде, же көңүлүңүздөн чыкканды бериңиз, сизден мынча сом дебейм деп, ушундай болуп сүйлөшкөн учурлар болуп калат. Баракелде. Мүмкүн болсо бизге бир билдирүү келип отурат, анан окуй берсем. Саламатсыздарбы? Таңкы 5 берүүсү. Чынар айым смайлиги менен кошо жиберген экен, күлгөн смайлиги менен. Чынар айым, сулуулугуңуздун сыры эмнеде деп биздин бир көрүүчүбүз жиберген экен. Жакшы, бул сулуулук мен жогоруда да айтып кеттим го, өзүмдү аябай жакшы көргөндүгүмдөн болуш керек. Анан ата-энемдин сулуулугу мага өтсө керек. Баракелде, кыска жооп болду окшойт. Демек, ар бир инсан өзүн сүйүүгө татыктуу, сүйүшүбүз керек чындыгында. Мен суроомду улантайын. Той деп калдык, мына ушул той тууралуу бир чакан жаштарыбызга балким бүгүнкү эфирди көрүп аткандарыбыз үлгү алгандар бар. Бир жакшы нерсени басым жасап айтып өттүңүз. Анан сизге дагы бир суроо болсун. Ушул тойлордо өзүңүздөрдөн мына ушул жар-жар, мисал алганда, жар-жар кошулушуп 2 жаш жуп болуптур жар-жар. Мындан башка дагы жар-жарлар бар негизинен. Бирок көбүн эсен ушул жар-жар айтылат. Эмне себептен деп ойлойсуз? Эмнеге башка жар-жар, же болбосо такыр башка жар-жар жаздырып чыгууга мүмкүн эмеспи? Же акындарыбыз иштеше албайбы мындай? Ушул жар-жар ырына. Муну мен дагы көптөн бери ойлонуп жүрөм. Жар-жар ырын өзгөрткөндө деле элдин кулагына сиңип калган, жана бул жерде кошулушуп 2 жаш жуп болуптур жар-жар. Бул жерде жар-жардын бир сөздөрү аябай күчтүү сөздөр жазылган бул жерде. Буга чейинки деле башка жар-жар бар, бир шаңдуу болгончу, ага деле көп эл неме кыла бербейт. Баягы клиент менен, кардар менен баягы айтат да, келип ушул кайсы жар-жарды айтасың, бизге ушул жар-жар керек деп сурангандар болот. Болгон ушул жар-жарды айтышат да. Анан мен деле ойлонуп көрдүм, жар-жарды жаңыртса болобу, башка бир деп ошол жана казак авторго дагы сүйлөшүп көрсөм. Силердики кандай билбейм, биздин жар-жарды ошол эле боюнча айтылат деп, казак элинде деле ошондой эле экен да, биздикинде эле көрүнүш. Ал эми кыз узатууну бул каалаганыңдай баягы кызга мактоо, кызды ушул бир мындай андай бактык, мындай бактык, тарбияны көрдү, чоң энеси бакты, айтор ошол нерсенин баарын ырга камтыш керек. Көлөкөдө бактык деппи? Бул жерде кыз узатууну мен угуп башында мен деле ырчылардын ырларын, башка ырчылардын ырларын ырдап келгем. Анан былтыр өзүмдүн бир аз кол жазмама таандык, бирок ону казак элиники кылып эле кызды киргизүүдөгү ырымды жазган болчумун. Анан өзүңүз билгендей кызды киргизип, баягы узатабыз кой, кайра ойнекелерде. Ошол убактарга ылайыктуу деп мен кайра кийинки кыз узатууну ошол эле казак элинен алдым.
бул кичине өзгөчөрөөк болсун, анан баягы эле кайталанма кыз узатуу болбой эле койсун депчи. Баракалла. Бирок ошол эле сөздөрүн дагы өзүм оңдоп, түздөп. Жакшы. Казактын кыз узатуу ыры менен кыргыздын кыз узатуу ыры айырмачылыгы сөзүндөбү, обонундабы, кандай мындай бир, балким музыкасында ыргактары бирөө шаңдуураак, бирөө жайыраак. Бизде көбүн эсен билсеңиз жай ыргакта баягы ата-энени, бир туугандарды ойго сала тургандай, кызыбыз мындай бара жатат, кагылайын куда тозуп ал, өз кызыңдай багып ал, айтор бир ушундай сөздөр камтылып бир. Ооба, кээде ал жерде канчалык терең сөздөр айтылып ырдалса деле, кээ бир үй бүлө бар, ал сөздөрдү деле баягы жүрөктөрүнө кабыл албагандар бар. Жөн гана узатып коет. Кээ бир үй бүлө бар, жөнөкөй эле ырды ырдасаң дагы ошого жашып, ошол кызын бир мен бөлөк үй бүлөгө барып атат, бирок ал кыздын тандоосу болот да. Бул жерде ыйлап узатыштын кереги деле жок. Жакшынакай кылып, бактылуу кылып узатып коюш керек деп ойлойм, менин оюм бул. Ал эми ошол жерде көз жаш төгүп, бир башкача узаткан ар кандай нерсени көрөсүң тойдо. Той деп калдыңыз, мен азыр эске түшүп кетти. Ушул той жакшылыктарда жүрөбүз биз дагы кызматта. Анан мындай дагы күндөр бар, баягы атасы энесине, кыздын энесине, папасы, кыздын папасы мамасына тамаша иретине деле. Тиги кудагы жаман ойлоп калбасын, кетип атканда калып да болсо ыйлап койду. Ооба, ошондойлор да болот, баягы кыргыздын салт мындай менталитетине неме болуп калат да, ыйлабай кетирсең баягы салтка туура келбей калат деген бир баягы жыргап кызын узатып атат, кызын бергенге кутулуп атат, шашылып атат экен деген да өз элге эч нерсе жакпайт, өзүбүзгө элге эмес, өзүбүзгө негизи көп эле нерсе жакпайт. Бирдекени оң айтса тескери кабыл алабыз, тескери айтса оң кабыл алабыз. Бул эми кыргыздын канына сиңип калган бир мүнөз болуш керек. Чынар айым, эми сиздин сулуулугуңузга бир көрүүчү суроо берип кетти. Мен ушул сулуулуктун эле тегерегиндеги суроом болсун. Стилисттер менен иштешесиздерби? Же өзүңүз тандайсызбы ушул деги эле формаңызда? Мен ушул бир дагы стилист менен иштешип көрбөптүрмүн. Салонго да барып көрбөптүрмүн. Барышым мүмкүн, балким бир чачымды, жок, чачымды бир стрижка кылып коеюн деп, эстирип коеюн деп барышым мүмкүн. Негизи өзүм бул жагынан өзүм эле мастерсиз. Мастермин. Жарайт. Кийимди, мына ушул кийимди, имиджди тандоодо, демек өзүммүн деп атасыз. Кандай кийимдерге басым жасайсыз? Көбүнчө көчөдө жүргөндө, сахна эмес, же болбосо той эмес, өзүңүздүн жумушуңузда, же болбосо эшикте. Баягы бизде мындай эмеспи? Кыргызда ушул сиңип калган. Азыр өзгөчө жаштарыбыз баягы дин жолуна түшкөнү көбүрөөк болуп, кыздарыбызды узун кийүүсүн каалай берет, билесиз. Болбосо ошол эле эркектерибиз чындыгында кыска көйнөк кийип баратканды баары бир болбой бир кайрылып карап коймой да. Бул эми эркектин жаратылышы, жашырын болбосо. Сизде ушул көчөдө дегеним, көчөдө деле жумушта деле кыска кийинесизби, же ушундай эфир, же сахнага гана кийип чыгасыз? Ошондо мен кыска көйнөгүмө тийишип атасыз? Жок, тийишкен жок. Жок, бул жерде мен кээде баягы курбу кыздарым айтып калат да, Чынара, бир карасаң эле чоң эже болуп чыгасың. Тебетейди кийип эле дейт. Бир карасак эле бир кичинекей кыз болуп чыгып каласың. Мен негизи түрлүү кийинем. Мен эгерде ал кийим кымбат же арзан дебейм, эгер кийим мага жарашса, кие берем. Жумушта жумуштагыдай, көчөдө көчөдөгүдөй, эми ушундай эфирдегидей кийинем. Баракелде. Ардактуу телекөрүүчүлөр, Чынар айымга болгон суроолоруңуздарды узатыңыздар дагы да болсо. Анан мен Чынар айымга бир соңку кылып сизге суроом болсун. Мына ушул чыгармачыл жолго келгениңиз канча жыл болду? Анан Кудайым буйрса, алдыда сизден эмнени күтсөк болот? Жакшы суроо. Мен чыгармачылыкка келгениме негизи 2019-дан бери ошол аралашып келатам.
Так карантинде баштаган экенсиз. Карантинде баштагандагы ортодон бир аз тыныгуу болуп калды. Анан ошол убактан бери келатам буюрса. Ал эми жакынкы арада ошол ата-энеме арналган бир жакшы чыгарманын үстүндө азыркы убакта иштеп жатам. Ошол чыгармам бүтсө, андан кийин жакшы бир клип тартып, ойлойм ушул көзгө чейин тарыхча калтырасыз. Ооба, өзүңүз билгендей эле ыр жаздыруудагы, клип тарттыруудагы бул чөнтөң чоңураак болуш керек, көбүрөөк каражат кетет, билесиз. Анан ошонун негизинде бир аздан кичинеден аракет кылып иштеп аткан убак. Баракелде. Ата-энеме деп калдыңыз. Чыгарманын сөзү обону кимге таандык? Чыгарманын сөзү обону ошол казак элинин ошол Берик Тажиевдер таандык. Демек, сөзү дагы обону да казак элиники. Баракелде. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн кадырлуу коногубуз кыргызыбыздын бир өнөрүнө өнөр кошуп, маданиятка өз салымын аз да болсо кошуп, мына ушундай журтубузга талантын тартуулап келе жаткан Чынара Түркменова айым менен аз да болсо бир маек курдук. Анан мүмкүн болсо сизге эркин микрофон берейин, элибизге бир каалоо тилегиңиз болсо, бир жакшы тилегиңизди арнап өтүңүз. Кыргыз элимде дайым тынчтык болсун, бакубат жашоо болсун, токчулук болсун. Ал эми алыстагы ата-энемдин ден соолугу чың болсун. Биздин маңдайыбызда эле оорубай, жакшы жүрө берсин. Бир туугандарым, жакындарым жана мени тааныгандарым баардыгына тең салам жолдойм.